Бул KG сайты даярдаган Кыргызстанда жана ошондой эле дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Сузак районунда 11 жаштагы инисин бычактап өлтүргөндүгүн мойнуна алган 14 жаштагы кыз тергөө учурунда туугандары менен жашоодон баш тартты. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, Сузак райондук Эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы өкмөттүн Жалал Абаддагы ыйгарым укуктуу өкүлү менен биргеликте кызды реабилитациялык борборго жайгаштыруу демилгеси көтөрүлүүдө. Ал жактан кызга психологиялык жана укуктук жардам берилет. Бул маселени талкуулоо үчүн кыздын туугандары чакырылган, бирок өспүрүм тергөө учурунда туугандары менен жашоодон баш тарта тургандыгын билдирди, дешти министрликтен. Эске салсак, Сузак районунун Барпайыл өкмөтүндөгү Каңды айылында 8-июль күнү саат 18:00 чамасында 11 жаштагы жеткинчек бала өз үйүндө бычакталганы кабарланган. Анын колу буту скоштолуп, бир нече жерине бычак сайылган. Сөөгү үйдөгүн кире беришинен табылган. Кийинчерээк балаң аркылуу өч алдым деген кат табылган. Бирок тергөө учурунда баланын бир тууган эжеси инисин бычактап салганын моюндаган. Оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти Токмоктогу жапыртуулануунун себептерин аныктады. Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлагандай, дарыгерлерге 174 киши кайрылган. Алардын ичинен 78 ооруканага жаткырылган. Учурда 10 киши дарыланып жатат. Лабораториялык анализдердин жыйынтыгы менен ууланууга сальмонеллез инфекциясы себеп болгону аныкталган. Мегаполис рестораны Токмок санэпидемстанциясы тарабынан кемчиликтерди жойгонго чейин убактылуу жабылды. Эскерте кетсек, уулануу 29-июнда Үлпөт той учурунда болгон. Салтанатка Токмок, Бишкек, Кочкор жана Ысык көлдөн жалпы 256 киши чакырылган. Жайыл районундагы Новониколаевкада 11 жаштагы баланы автоунаа коюп кетип каза болду. Окуя 9-июлда болжол менен саат эртең мененки 9 чамасында Бишкек Чалдабар жолунун 59-чакырымында болгон. 5-класстын окуучусу мектепке эмгек практикасына келе жатып, аны 22 жаштагы айдоочу Honda Fit автоунаасы менен коюп кеткен. Айдоочунун айтымында бала жолго чуркап чыга калган. Бул окуядан кийин бала окуган мектептин директору иштен алынды. Бул туурасында Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Новониколаевка мектебинин директорун иштен алуу чечимин Жайыл райондук билим берүү бөлүмүнүн чыгаргандыгын айтышты. Мектептин директору окуу планды бузган, андыктан окуучуларды эмгек практикасы каралган эмес. Ал эми директор окуучуларды кээ бир иштерге тартууга буйрук берген. 5-класстын окуучусу мектепке эмгек практикасына келе жатып каза болду деп айтылат министрликтен. Жол кырсыгы боюнча факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Материал Жайыл облустук милициянын тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Франция Гүлнара Каримованын Париждеги мүлкүн сатуудан түшкөн пайданы Өзбекстан өкмөтүнө которот. Бул тууралуу 9-июлда Франциялык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыкты. Гүлнара Каримованын Париждеги мүлкү 2019-жылы жазында 14 миллион еврого сатылган. Бул ал өзү сатып алган баага караганда 2 эсеге төмөн. Сатуудан түшкөн акчанын 3 миллион евросу тергөө үчүн кеткен чыгашаларды жабуу үчүн жумшалат. Прокурордун айтымында кеп Гүлнаранын Париждеги батири, Сент-Тропедеги вилласы жана Версалдан алыс эмес жайгашкан Дегрусседеги хан сарайы жөнүндө болуп жатат. Франциялык тергөөчүлөр бул объектилер чет өлкөлүк телекоммуникациялык компаниялар берген парага алынган деп эсептешет. Каримованын Франциядагы мүлкү тууралуу азыркы чечим ушул жылы чыккан. Өзбекстан өкмөтү менен 18 ай бою сүйлөшүү жүргөн. Өзбекстан өкмөтү канча акча алары белгисиз. Француз басылмаларынын билдиришинче, Гүлнара Каримова Париждеги батирин 31 миллион еврого, вилласын 2 миллион 400 миң еврого, хан сарайын 28 миллион еврого сатып алган. Жалал Абад шаарынын Спутник ичи шаарчасындагы Роза Азимова көчөсүнөн жүк ташуучу унаа 11 жаштагы кызды коюп кеткен.
Бул тууралуу облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда окуя бүгүн 10-июлда саат 11 чамасында болгон. Өспүрүм кырсык болгон жерден каза болуп, ал эми айдоочу из жашырган. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барып, качып кеткен айдоочуну шаардын аймагынан кармашкан. Учурда окуянын чоо жайы такталууда деп кошумчаланат маалыматта. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, иликтөө иштери уланууда. Ысык көлдө 6-чы эл аралык экономикалык форум уюштурулат. Бул тууралуу Соода өнөр жай палатасынан билдиришти. Форум 2-август күнү Чолпон Ата шаарында уюштурулат. Ага атамекендик жана чет элдик компаниялар катышып, түрдүү тамактар боюнча кызматташууну талкуулашат. Эскерте кетсек, өткөн жылы аталган форумга Өзбекстан, Казакстан, Кытай, Россия жана Бириккен Араб Эмираттарынан 400ден ашык адам келип, $34 миллион ашык акчага келишим түзүлгөн. Чычкан дарыясына кулап кеткен автоунаанын ичиндеги жигиттер изделип жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Кырсык 2-июль күнү Бишкек Ош жолунун 270-чакырымында болгон. Ошол эле күнү 22 жаштагы жарандын сөөгү табылган. Анын жанында дагы 2 курдашы болгон. 5-июлда сууга кулаган Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа табылган. Бир жумадан бери 41 куткаруучу, 10 милиционер жана жоголгондордун 15 тууганы издөө иштерин улантууда. Бүгүн түнү Военно Антоновка айылындагы үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, өрт тууралуу кабар 101 кызматына саат 23:42 түшкөн. Жеринде 3 өрттөчүрүүчү унаа иштеп, 6 саатта гана өрттү толугу менен өчүрүшкөн. Тилсиз жол 120 чарчы метрлик үйдү жана бастырманы жалмап кеткен. Кошуналардын айтымында үйдө улгайган гана аял киши жалгыз жашачу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал жана коңшулар жабыркабаганын билдирди. Учурда себеби такталып жатат. Волк KG сайтына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.